Сүйүктүү тыйын чычкан өзүнүн кышкы камылгасы үчүн уясына эмендин данын чогултуп жатат. Ал ар бир уясына келгенде 3төн эмендин данын ташып келет. Биринчи келгенде 3, экинчи келгенде 3 данын алып келди, үчүнчү келгенде 3, төртүнчү келгенде 3 жана бешинчи келгенде 3 эмендин данын көтөрүп келди. Анда бул чычкан жалпы канча эмендин данын ташып келгендигин эсептейбиз. Бул жерде эмне 3 дандан 3төн дандан канча жолу алып келип атат? 5 жолу алып келди. 5 жолу алып келди. Анда эмне кылды? Бул 3төн 5 жолу. Демек жалпы эсептей турган болсок, 3төн 5 жолу алып келсе, 3төн 5 жолу бул эмнени түшүндүрөт? 5 жолу 3төн 5 жолу бул 3тү 5 жолу өзүн кош дегенди түшүндүрөт. Анда жазып алабыз 3 кошулган 3 кошулган 3 кошулган 3 кошулган 3. Бул сандардын суммасын эсептейбиз. Анда бул сандардын суммасын эсептөө үчүн биз бири-бирине кошобуз. 3тү 3кө кошсоң 6, 6га 3тү кошсоң 9, 9га 3тү кошсоң 12, 12ге 3тү кошсоң 15. Же болбосо 3төн сандарды аттап эсептейбиз. Алгач 3, ага 3тү кошсоң 6, 3тү кошсоң 9, 3тү кошсоң 12, 3тү кошсоң 15. Демек, тыйын чычкан жалпысынан 15 эмендин данын чогултуп келген. Биз бул жерде кошуу амалын колдонуп, тыйын чычкан канча эмендин данын чогултканын эсептеп алдык. Бул жерде бир эле санды бир канча жолу кошуп жатабыз. Бул сандардын суммасын эсептөөнүн дагы башкача дагы кыскача жолу дагы бар. Ал үчүн биз эмне кылып жатабыз? 3 дандан канча жолу? 5 жолу алып келсе, 5 жолу алып келсе, ал канчага барабар экендигин эсептеп жатабыз. Анда биз бул жерде кошуу амалын бир канча ирет колдонбостон, бир амалды колдонуп, бул сандардын суммасын эсептесек болот экен. Ал үчүн биз кошуу амалын эмес, көбөйтүү деген амалды колдонобуз. Бул 3 көбөйтүү 5 дегенди түшүндүрөт. 3 көбөйтүү 5 негизинен 3тү өзүн 5 жолу кош дегенди түшүндүрөт. 3тү өзүн 5 жолу кошсок, ал 15ге барабар болду. Же болбосо, бирдей кошулуучуларга ээ болгон сандарды жазууда биз кыскача түрүндө кайсы санды кошуп жатсак, ал санды жазып алып, канча ирет кошконубузга көбөйтүп коебуз. 3 көбөйтүү 5 сыяктуу. Анда биз жалпы сандын суммасын эсептей алабыз. Бул жерде 3 көбөйтүү 5 15ге барабар болду.